Assalamu alaikum туғандар. Жалпы салам. Мен қазіргі учурда ушу болуп аткан мамлекетибизде негизи эле болуп аткан иштер. Анан азыркы учурда соц тармактарга чыгып алып провокация кылгандар жөнүндө сүйлөгүм келип атат да. Баягы биз чыкпай койсок эле баары ойлоп атат окшойт. Тиги колдобой калды окшойт. Жок, мен колдойбуз. Биз баарыбыз эле колдойбуз. Просто айта берип чарчадык да, чын айтсакчы. Айта берип чарчадык. Биз айтып атабыз, бирок силер кайра эле унутуп калып эле, кайра эле жанагы будуңчаң кылып аткан провокаторлорго ишенип кетип атасыңар да. Ошолорду ээрчип атасыңар. Ээрчимеликтин айынан туугандар. Ээрчимеликтин айынан азыркы учурда Украина эмне болуп атат? Карагыла, Украинада ушундай болгон. Баары тең ээрчимей аяктадыр. Аякта мындай патриоттук сезимдер жок. Аякта ынтымак деген жок, биримдик деген жок. Алар баары өзү менен өздөрү сами по себе болуп жүргөн. Анан аларга баягы энпошниктерге, провокаторлорго аябай ыңгайлуу болду да, аларды чабыштыргангачы, аларды туура эмес жолго бургангачы. Ошону туура эмес жолго буруп, ушу азыркы учурда Украина болду, мына Украинаны көрдүңөр эмне болду. Ошо жок болуп атат да. Согуш болупчу. Эми элестеткиле, бомбалар жарылып атат, атылып атат, качып атат качкандары. Ошонун баары тилдин азабынан да, туугандар. Тилдин азабынан, улам бирөө чыгып алып эле дөлдүрөп сүйлөй бергендердин азабынан болгон да болчу. Кымбатчылыкты ыйлагандардын азабынан болгон. Баары сонун биздечи туугандар. Аякта деле сонун болгон убагында. Баары жетиштүү эле болгон. Курсактары ток болгон, баары сонун болгон. Бирок ошол ызылдап жинди болуп, баягы саясий сойкулардын артынан ээрчип сүйлөп коебуз деп дөөрүп атып, ушул акыбалга алып келип койду да туугандар. Россия менен чабыштырып, Россиянын Путинди жамандай берип да жата калса кино тартып ал жөнүндө, кинодон дагы жамандап, шылдыңдап, мазактап атып, ушул акыбалга алып келип койду да. Эми азыркы учурда мен да байкап отурсам, азыр Кытай менен Кыргызды чабыштырып атат да. Кытай менен Кыргызды душман кылып, укмуш тимелек кытайлар бизге эмне жамандык кылды туугандар, айтып калчы. Эмне жамандык кылып атат силерге? Мен вообще түшүнбөй атам. Жамандык кылганын көрө элек, мен деле кытайлардын арасында жашайм. Жамандыгын көрө элек, жүрөт өздөрү менен өздөрү ишин кылып кое элечи. Аларга тийишпесең, алар сага тийишпейт, жүрөт. Сонун элечи. Анан түшүнбөй атам да, эмнеге аларга сайлап алдыңар, эмне кылып атат алар силерге? Жана өчө күнү бир видео көрдүм. Бир бала чыгып тартыптыр, ал баланы мен түшүндүм, ал дагы саясий сойкулардын бир адам экенин түшүндүм. Ошондо Кытайды көрүп алып эле тартып чыгып коюптур. Анан ар жакта кыргыз апалар чыгып алып, ай, тартпа, ал телефонду ал деп кыйкырып атат да. Болбой эле тартып атат да, провокация кылыпчы. Анан мен ойлоп койдум, бул саясий сойкулардын эле адамдар чыгып эле провокация кылып атат. Анан дагы бирөө чыгып алып, Кытай дос болбойт, анан тиги мындай деп эле баягы улут аралык кастыкты козутуп атат да, мындай айткандачы. Улут аралыктычы, элестеткиле, килттейген, экономический жагынан, военный жагынан өнүгүп кеткен мамлекет менен кенеде жаңы бутка тай туруп басып келаткан Кыргызстанды чабыштырып атат да, мындай айткандачы. Мындай болбойт да туугандар, болбойт да. Баары сонун азыркы замандачы айланайын, чын зекет бергенге, садака бергенге, бирөөгө жардам берейин десең, жардам бере турган адамдар жок. Шүгүр, баары сонун жашап калган азыр. Мен кыйналып атам, мен өлүп атам деген үйүнө кирсең, 5 бармак эт асып коюп, эт жеп отурат. Анткени жардам берип аткан адамдар көп. Мечиттен болобу, аяктан болобу жардам келип атат андай адамдарга. Азыр бирөөсү да качка калган адамды көрө элекмин азыр заманда. Бирок ошондо да болбой, ошондой таризди көргөзүп, кыйналып кеттик деп тимеле укмуш чыгарып атасыңар. Тоолдум эй. Укмуш чыгарып атасыңар. Свет экономдоо деп какшап атса болбой эле нагло жанагы билем да, саясий сойкулардын фанаттары атайлап кылып атат, атайлап өчүрүп атат, атайлап жанагынтип автомат выбивать этетин билет этеринчи. 3000 киловаттан ашса выбивать этет экенин билип туруп, нагло выбивать этирип атат, кайра телефонго тартырыпчы. Ар жактан тиги арестондорду сайып, тиги күчтүү нерселерди сайып туруп, анан калп эле Тифальди саймыш болуп, мына өчтү деп видеого тартып чыгарып атышат. Аны деле көрүп атабыз. Бирок туугандар, ошолорду ээрчип кеткен жөнөкөй адамдар жүрөсүңөр арасында. Ошолорго айтарым, ээрчибегиле аларды. Вообще ээрчибегиле. Өзүң жашооң жакшыбы? Бол, шүгүр кылып жаша. Кереги жок аларды ээрчип. Аларды ээрчип коем деп, силер балая каласыңар. Силер жоопко тартыласыңар, жөнөкөйлөр. Саясий сойкулар калып кетет. Алар чет өлкөдө бир жерде жатып алып сүйлөп коюшу мүмкүн. Аларды бирок чыгып ызылдаганын көрбөйсүңөр. Алар чыкпайт, жизнь чыкпайт. Могу соц тармакка чыгып сүйлөгөндөр бирөөсү да чыкпайт туугандар. Бирөө да чыкпайт. Аны баарыңар башыңардан өткөрдүңөр, чыкпайт экенин билдиңер баарыңар. Бирок карапайым эл чыгасыңар силер. Ооба, чыкканда бирок силер запкыны көрөсүңөр. Бирок эч нерсе чечилбейт. Силер чыгып ызылдаган менен эч нерсе чечилбейт. Мамлекеттик деңгээлде эле биз түшүп кетебиз.
мамлекет катары жок болуп кетебиз. Бирок ооба адам, бир адам, эки адам, үч адам оңолушу мүмкүн, байышы мүмкүн, бутка турушу мүмкүн. Бирок сенин мамлекетиң жок болот. Мамлекет айланайын. Биринчи очередте азыркы учурда биз мамлекет үчүн күйүшүбүз керек. Эгемендүү үчүн күйүшүбүз керек биз. Менин курсагым, менин кийимим, менин немем деп күйбөшүбүз керек. Антип күйгөндөр ал патриот эмес туугандар. Алар эптеп Кудайдан жол качкандар туугандар. Чыныгы патриот мамлекетти ойлойт, өзүн ойлобойт. Байкап отурсам көп эле өзүн ойлогондор экен да. Өзүнүн артын эле ойлогондор. Эптеп курсагын тойгузуп, анан эптеп бирөөнү алдап, эптеп бирөөнү лахабат этип эле акчасын алып алганга эле машта азыркы учурда. Ошон үчүн туугандар, мамлекетти биринчи орунга коюшубуз керек. Биз өзүбүз ачка болуп атсак дагы мамлекетти биринчи орунга коюшубуз керек. Менин девизим ушундай. Мен ачка болоюн мейли. Мен даже бомж болуп кетсем дагы мен, бирок мамлекетим өнүгүп атса мен бактылуу болом мен. Чын. Зато мен өзүмдүн мамлекетимдемин. Өзүмдүн жеримдемин зато. Ачка болсом дагы. Башка мамлекетке барып туруп ачка болуп бомж болуп кеттим, эмне болор экенсин көрөсүң. Сен өзүңдүн жериңдесиң туугандар. Ошон үчүн өзүбүз жерибизди барктайлы. Жанагы провокаторлорго азгырылып, улут аралык кастыкты козутуп аткан эшектердин видеолорун лайк басып, ошолорду бөлүшүп аткандар силердин билбейм, колуңар калчылдап титиреп калсын, мен ошентип эле айтам силергечи. Дөлдүр баштар, эшектер. Кытай сага эмне кылды? Биздин наныңды тартып алдыбы, мээси жок эшек. Ошол Кытайдын артынан сен азыр бизнес кылып атасың, Кытайдын артынан соода кылып атасың. Ошол Кытайдын артынан бутка туруп байып, жиптарды айдап жүрөсүңөр. Дөлдүр баштар, малдар. Не дейм башка? Мээси жок акмактар десең. Кытай эле Кытайда. Эмне сени бир жериң бирдеме кылды? Тиишага чукуп провокация кыл, ал сени чабат жыга чабат. Анын деле укугу бар, ал деле адам. Сен эле адамсың ғой бул жерде. Башкалар адам эмеспи? Россияга барып эмне кылыктарды кылып атасың сен? Шартаңбай тээп. Орустар бирдеме болуп койсо, мына орустар жаман дейсиңер. Эмне силер вообще эле идеальный эмне? Недотрогасыңар байланайын. Бүт жерге каалаганын барып алып, каалагандай кылышыңар керек бизде. Башкалар биздикине келип кылса эмне болбойт бекен аларга? Мындай калыс болуш керек, калыс болуш керек туугандар. Калыс болуп мындай караш керек эки жакты. Таразалаш керек. Анын ордуна өзүңдү коюп көрүшүң керек. Сен кантет элең, например. Ошондой акыбалдарда мындай кичине таразалап ойлонгонду үйрөнбөйсүңөрбү? Провокация алдырып эле сразу эле провокация кыла бербей. Силер не иштегеңер кемибейт, ушул бойдон кала бересиңер. Жанагы ачка болгондор ачка бойдон кала бересиңер. Дагы илактай бересиңер, ошол бойдон кала бересиңер. Эч качан сен байып кетпейсиң, ток болуп калбайсың даже. Сен митингге чыгып эчтеки бале таппайсың. Майып болосуң, түрмөгө камаласың, бүттү. Өзүң эмеңе приключение издеп отурасың дагы элечи. Оокат кылбайсыңарбы, иштебейсиңерби эле? Таксиге отуруп алып, такси айдап жүрөт бирөө. Күндө кайрылуу жасап, өнүкпөй атам деп. Өнүкпөйсүң таксиде отурсаң. Эч качан өнүкпөйсүң. Чыгыш керек, иштеш керек башка жерлерде. Таксиге отуруп алып өнүкпөй атам. Жалкоолордун иши алла такси деген. Чет өлкөгө барып, тетиги өзүңдүн машинең менен такси ойдот этсең болот, иштесең болот. Биздин Кыргызстанда кайдагы такси эле болбойт такси. Граши кенеде эле акча табасың. Ана ошол жака кирип алып кантип өнүгөм деп атасың сен? Такси эмне бул кесип беле туугандар, коюлгандайды токтоткула. Бул касип деме, такси деген бул мындай эле подработка десеңер болот. Подработка бул халтура мындай эле. Баягы иштеп келип основной жумушуңан келип анан мындай зериккенде чыгып иштеп койгонго болот мейли ушунча. Бирок основной жумуш кылып алып анан ошонун артынан ээрчип алып анан өнүкпөй атам дейсиңер. Тоо кылдым мен. Билтеген нормально здоровый эркектер жүрөсүңөр такси ойдот. Токтотула андайыңарды, еще провокация кылып бит табактарын бирайдыр. Кайсарыңа провокация кыласың? Барып туруп башка бир чаап туруп отурушкой отурган балдарсыңар да. Тим эле асмандын башында сүйлөйсүңөр тим эле. Илим билим алып алгандай. Илим билим алсаң ошо таксиде отурат белең. Иштегиле, иштеп аракет кылгыла. Ар бир адам өзүн өзү өнүктүрүш керек. Өзүн өзү өнүктүрүп, андан тышкары мамлекетке да салымын кош керек. Мамлекетти да өнүктүрүшүбүз керек. Налогторду төлөшүбүз керек. Налог орустар айтмакчы, заплати налоги и живи спокойно дегендей төлөш керек баарын. Бул деген салым биздин мамлекетибизге. Илактай бербей. Ошо илактай бергендин кесепетинен биз бутка тура албай, байылбай, өнүгө албай эле жүрөбүз ушул убакка чейин. Бизди деген монда зыкып туруп, темирдей тартипти орнотуп туруп, башка бир чаап туруп эле өнүктүрбөсө, биз эч качан өнүкпөйбүз. Бизди эркилетип, жана антип сөз эркиндиги, анан атата патата деп атып биз өнүкпөйбүз антсек. Биз деген өтө кутурган элибиз биз. Көп кете турган элибиз. Биз мактап койсо биз кутуруп көп кете турган элибиз. Ушундайбыз. Анткени биздин аң сезимибиз төмөн биздики. Илим жок. Илим билим бар адам мактаса кутурбайт ал эч качан. Ошону бул ачуу чындык, ошону билип алгыла. Бетке эле айтам. Биз кутурган элибиз. Ошон үчүн бизге катуу темирдей тартип керек. Мондай башка бир чаап туруп, жөн отур деп туруп өнүктүрө турган ушундай элбиз биз.
Ошон үчүн тынч отургула. Өнүгүп атканда бутка чалымды болбой, шайлоонун бир шайтан оюндарын ойнобой. Шайлоо менен кара жерге келгиле. Шайлоонун баарын отмена кылып эле депутаттын баарын отмена кылып салыш керек. Жок эле жашайбыз. Ошол туугандар.